Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду азыркы күндө дүйнөнүн булуң бурчундагы кыргыз жарандар менен иштешип келет. Өлкөбүздө жакшы жашоо турмушу түшүнө кирген жарандарыбызга алыстан туруп кол сунгандардын көпчүлүгү бөтөн жерде эмгектенип жүргөн мекендештерибиз саналат. Алардын ичинде Россия Федерациясынын курамындагы автономдуу Якутия Республикасынын Мирный шаарында эмгектенип жүргөн кыргыз жарандары дагы бар. Сиздердин аманатыңыздар бизге келип жетти. Биз мына ушул байке чакыргандан келип Азамат Байман. Тартатабыз. Аллах разы болсун сиздерден. Азыр муну түптүз эле кадимки эле магазинибизге апарып, ошол магазинге жайгаштырып, дагы келген муктаждарга берип коебуз. Байке сиздерге кайсы эме сиздердики? Ташуучу. Чачты эле майсал. Майсалы. Сиздерден да Алла разы болсун. Мына бул келген жүктөрдүн бардыгы майыттарга кетет. Жакшы билесиздер. Жалаң майыттарын иштешип келебиз. Бул кийимдердин бардыгы ошол майыттарга кетет. Эми кимиңиздер жиберген болсоңуздар, Аллах разы болсун. Бардыгыңыздардын кылган жакшылыгыңыздарды Аллахым кабыл кылган болсун. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна Мирный шаарынын Кульспорт товары жана Полюс базарында иштеген мекендештерибиздин атынан бул кийимдечилер келген. Урматтуу бир туугандар, бул жерде 10 сумка жиберипсиздер. Мына 3-өө, 4-өө, 5-өө, 6-өө, 7-өө, 8, 9, 10. Эми келип магазинге келдик, буюрса магазинге киргизебиз. Орусия Федерациясынын курамындагы автономдуу Якутия Республикасынын Мирный шаарында кыргыз мекендештерибиздин талай диаспорасы ынтымакта иштешип, жардамга муктаж болуп келген жарандарыбызга алыстан туруп, жакындан кол сунуп келет. Кийим алып атабыз. Россиядан берген мекендештерибизге чоң рахмат. Эң башкысы бул кайрымдуулук фонду жетектеген Азамат байкеге чоң рахматына биз балам экөөбүз келип кийинип атабыз. Мен өзүм көз боюнча инвалидность 1-чи группа, баламдын да көзү ооруйт. Аллахым ыраазы болсун, баарыңыздарга чоң рахмат. Мигранттарга жардам бергендерге, майыптарга Алла разы болсун. Алла разы болсун, чоң рахмат ушинтип жөнөткөндөргө. Алла разы болсун, чоң рахмат. Майыптарга жөнөткөнгө, Азия мигранттарга рахмат, Алла разы болсун, чоң рахмат. Ядагы мигранттарга абдан ыраазычылык билдиребиз. Ушундай Кыргызстанда, Бишкекте инвалидтерди унутпай, ушундай жетим жесирлерди унутпай жардам салып аткандарга абдан ыраазыбыз. Алла разы болсун. Анан ошол уюштуруп аткан ушул кайрымдуу бол фондуна да абдан ыраазыбыз. Ушул канча деген адамдардын батасын алып атышат. Элдин керегине жарап ушундай бар болгонуңарга рахмат силерге. Ыраазыбыз. Кайрымдуулук фондуна чоң ыраазычылыктарды билдирем. Азамат Байзак көп жаша, кайрымдуулук фонду ачкан үчүн сага көп ыраазычылыктарды билдиребиз. Кийим кече алып турабыз. Ушу экинчи жолу келип алып атышыбыз сага аябай ыраазымын. Өмүрүбүз көп жаша мигранттар дагы, Россиядагы мигранттар дагы ушу кайрымдуулук фондуна жардам берип, ал бизге жардам берип, эки ортодо көпүрө болуп турат. Ошо кайрымдуулук фондуна да жардам берген үчүн чоң рахмат айтабыз, ыраазыбыз. Ар дайым ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам бергениңизге ыраазыбыз биз. Кийим кечелерди таратып жүрөбүз. Ар дайым мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга эсебиз да. Канча эстегенсиз дагы колуңуздан келишинче жардам берип жүрөбүз да баягы. Биз сизге аябай ыраазыбыз. Чоң рахмат байке ушинтип жардам берип койгонуңуздарга. Россияда кыргыз элин биздин жарандарыбыз, туугандарыбызга чоң рахмат билдиребиз. Мен Венера Сейилбаевамын. Мына биздин балдардын мондай кайрымдуу бол деген фонду ачылып, ошондон мондай дүкөндөрдү ачып, бизге окшогон бейбачара мондай эмелерди монтип бекер кийим берип атыптыр. Мына биз дагы келдик, ушу балдарга кичине кийим кечек алалы деп. Эми ошону Россия чет мамлекеттерде жүргөн мигранттар ушинтип кол созушуп, ушундай эмелерди жөнөтүшүп атыптыр. Ошолорго чоң рахмат, иштерине ийгилик. Ушу ар дайым ушу ден соолуктары чың болуп, ушу бизге окшогон бейбичараларды колдоп жүрө берсин. Ошондой эле ошол фонддун директору Азамат Баймановго да рахмат. Ушу бала ушинтип элдин камын ойлоп
ушуларды ачып ушинтип элге жардам берип атканына рахмат. Ошондой ушу баардык мекендештер ушу чет мамлекетте иштеп турган бизди колдоп аткан мигранттарга ушу иштерине ийгилик ден соолуктары болсун. Ар дайым ушул жолдор ачык болуп жүрөбүз. Ошолорго чоң рахмат. Рахмат балдар.